органикалык айыл чарба департаментинин ысык көл аймактык филиалында иштейм. Башкы адис Касымова Кыягыл Турдуголовна. Бул ушул 5 күндүк органикага арналган ошо ТОТ тренер деген семинарда мен абдан көп нерсеге үйрөндүм. Мага эң негизгиси жакканы ошо сессияларды то есть бул туруктуу өнүктүрүү максаттары деген. Ошо органикада өнүктүрүүдө кандай максаттар коюлган, кайсы максаттар, ошо 17 максат бар. Ошо 17 максаттын ичинен дагы эң негизги максаттарды алды да мага ошол сессия жакты. Анан дагы бир нерсеси ошо экскурсиялар. Ошо органикага жаңыдан баштап аттанып переходный периодду баштагандарга ошо жана теплицалар, анан эң негизгиси ошо Рейна Кенч фермага барганда дагы ошол жактын мага органика менен иштеп баштаган модели жакты да, дизайн. Алардыкы көбүнчө ошо мал чарбага басым жасалыптыр. Анан биз да ошо мал чарбачылыгында Рейна Кенчте болсо өсүмдүктөрдү өстүрүү, растениеводство, ошого да ошондой модель түзүлүп, ошол Рейна Кенчтин мал чарбачылыгынын дизайн моделин ошо өсүмдүктөрдү өстүрүүдө ошону алса мага абдан жакты да. Ошол мени шыктандырган ошол Рейна Кенчтин ошо модель дизайны жакты да. Анан эң негизгиси бул семинарда көп нерсеге үйрөндүк, көп окууларды алдык. Эң жакшы болду да, айта берсе көп нерселер. Бул ошо органика теориясынын бул башталышы, бул биринчи фазасы, экинчи фазасында дагы мындан дагы көп жакшы информацияларды алабыз. Ушундай жакшы темалар болду. Мен абдан ыраазымын. Көп нерсеге үйрөндүм. Жөнөкөй тил менен айтканда көзүм ачылды деп мен айта алам да толук. Рахмат.